Профессор Абдрасулов внес большую лепту в развитие ветеринарной науки, животноводства и селекционной работы Кыргызстана. Кыргызстандык жана чет өлкөлүк окумуштуулар Ош шаарында чогулушту. Алар планета бирдиктүүлүгү сыяктуу климат технологиялар коом аттуу эл аралык конференциянын алкагында Алымбек Татканын 225 жылдыгын жана белгилүү окумуштуу профессор Абдуганы Абдрасуловдун 60 жылдык мааракесин белгилешүүдө. Абдрасулов айыл чарба, биология жана ветеринария илиминде активдүү келечектүү изилдөөчү. Конференцияга Орусия, Түркия, Түштүк Корея, Өзбекстан жана Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан келген окумуштуулар, профессордук окутуучулук курам магистранттар жана студенттер катышты. Пленардык жыйында Алымбек Татканын мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү тарыхый орду, климаттын өзгөрүшү, климаттык экономика жана туруктуу өнүгүү темаларында илимий баяндамалар жасалды. Ошондой эле мал чарбачылыгынын азыркы абалы жана келечеги боюнча кызыктуу лекциялар угузулду. Алымбек атабыздыкы бул өз кишинин өмүр баяны Кыргызстанга, кыргыз элине сиңген эмгеги жөнүндө болуштат. Ал эми менин багытымда болсо ошол мал чарбасында, ветеринарияда кандай жаңылыктар болуштат, кандай жетишкендер болуштат, кандай селекциялык иштер, жаңы породалар чыгарылыштат. Жалпы эле ушу мал чарбасынын, айыл чарбасынын ишмердүүлүгүн, малдардын кунардуулугун жогорулатуу боюнча бир топ илимий технологиялык маалыматтарды талкуулаштабыз. Өзбекстандык окумуштуулар кыргыз кесиптештеринин айыл чарба илимине кошкон салымын жогору баалашты. Алар Абдрасуловдун изилдөөлөрү Орто Азия мамлекеттери үчүн практикалык мааниге ээ экендигин белгилешти. Абдыганы Халмырзаевичтин 60 жаш юбилейи мунасабаты менен Бул иш-чаранын өтүп жаткандыгы коңшу мамлекеттеги агрардык тармакта иш алып барган окумуштуу илимпоздорго чоң салымын кошот деп ойлойм. Кыргыз мамлекети агрардык жакта бир топ иштерди алып барышат. Анын ичинде илим жолундагы жетишкендиктерди да белгилеп койсок болот. Буга чейин эл аралык иш-чараларга катышып жүрүп, Кыргызстандын илимпоздорун эмгектерине күбө болгонбуз. Тажрыйба алмашуулар мындан ары дагы уланат деген ишеничтебиз. Олий таалимдер боюнча Улуттук илимдер академиясынын профессору Абдрасулов бул илимий мекемеде бир топ кызматтарды аркалап чоң тажрыйба топтогонун белгилейт. Анын кыргыз илиминде өз орду бар окумуштуу катары сыпаттады. Абдыганы Халмырзаев чоң салым кошконда, генетикалык жактан да изилдөөлөр жүргүзгөн, биохимия, биологиялык жактан изилдөөлөрдү жүргүзүп, чоң көп илимий макалалар чыккан да. Эми азыркы вакытта биздин жанагы институт биотехнологияда 8 жылдан ашык иштеп кеткен Абдыганы Халмырзаевич бизде. Заведующий болду, советник болуп жүрдү, президент академиянын советниги да болуп жүрдү, заведующий лаборатория генетики да болуп жүрдү, өзүнүн салымын кошту. Белгилүү окумуштуу айыл чарба жаныбарлардын селекциялоо жана биотехнология тармагында бир топ илимий жаңылыктарды жараткан. 350дөн ашуун илимий макаланын, 5 монографиянын жана бир нече окуу куралдарынын автору. Анын жетекчилиги астында 5 кандидаттык жана 3 доктордук диссертация ийгиликтүү корголгон. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.